Адам үшін ең қиыны бұл күн сайын адам болу. Чыңғыз Айтматов. Күндүн урунтуу окуялары Ош Берим телеканалында, студияда Назика Атамбекова. Кутман кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышта. Киев шаарында сумкасына курал жарак салып жүргөн кыргызстандык жаран кармалды. Кара сууда спирт ичимдиктерине тыюу салынды. Ош шаарында 9 кабаттуу ипотекалык үйдү куруу башталды. Өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков окуучуларды билим күнү жана жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктады. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу эми кененирээк. Бүгүн шаар тургундарына билим күнүнө белек катары Газпром Кыргызстан мектеби ишке кирди. Жалпы билим берүүчү мектептин ачылышына өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков катышып, окуучуларды билим күнү жана жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктады. Жээнбеков өз сөзүндө терең билим адамга кайрат күч берет жана анын турмушун жеңилдетет деп баса белгиледи. Ошондой эле ачылып жаткан мектеп билим берүү жаатындагы алгачкы биргелешкен кыргыз-орус чоң долбоору экенин кошумчалады. Газпром Кыргызстан жалпы билим берүүчү мектеби 960 окуучулук орунга эсептелген. Мектеп эң жаңы жабдуулар менен камтылган жана окуу административдик ашканасы бар чарбалык имарат жайларды, спорттук залды жана бассейнди камтыйт. Бардык кыргызстандыктарды, сиздерди бүгүнкү билим күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Биздин келечегибиз ыймандуу, билимдүү балдар менен мына байланышкан. Ошондуктан биздин максат азыркы саналык тештүү доорунда ушундай алдыңкы заманбап технология менен жабдылган мектептерди көбөйтүү биздин максатыбыз. Бүгүн 6-чы чакырылыштагы Жогорку кеңештин 7-чи сессиясы ачылып, парламент жайкы эс алуудан кийин өз ишин баштады. Адаттагыдай эле жыйындын ачылышы Кыргыз Республикасынын гимни менен коштолду. Алгачкы сөзүндө Жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков кесиптештеринин ишине ийгилик каалап, бул 6-чы чакырылыштын соңку жыйыны экенин эске салды. Теманы кененирээк кабарчыбыз улантат. 6-чы чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин кезектеги сессиясын ачык деп жарыялаймын. Бул 6-чы чакырылыштагы Жогорку кеңештин соңку 7-чи сессиясы. Кийинки күзгө жаңы шайлоолор пландаштырылууда. Мындан улам депутаттар көпкө убактысын коротпой комитеттерге тарап кетти. Регламентке ылайык 1-чи жыйналыш шаршемби күнү өткөрүлөт. Анда ушу менен 6-чы чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин кезектеги сессиясын өз ишин баштады. Эске салсак, буга чейин жайында кой таштагы окуяларга байланыштуу депутаттардын кезексиз жыйыны болуп өткөн. Анда депутаттар мурунку президент Алмазбек Атамбаевди суракка чакырууга тиешелүү иш чаралары тууралуу башкы көзөмөл органынан түшүндүрмө алган. Толук чекит коюлмайынча бул окуя боюнча Жогорку кеңеште дагы бир канча талкуулар каралат. Акчада кызыктуу болот, курч болот. Курч сөздөр болот. Эми парламентарийлер бизден азыр даярданып атышпайбы? 20-жылы дагы парламентке дагы шайланыш керек. Ошон үчүн аракет кылышат. Кой таштагы окуялар, анан азыр Бабанов Текебаев дагы азыр реабилитация болуп чыккан атат. Саясатка кийлигишет. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр курч болот, бирок курч болсо дагы Бабановдун келиши, Текебаевдин саясатка кайта саясатка аралашып кириши алда кичине стабилизация кылат. Премьер-министр акыркы убакытта өкмөттүн жыйынын өткөрүп, соңку жыл ичиндеги жетишкендиктери тууралуу маалымат берет. Бирок өлкөнүн экономикалык өсүшү жөнүндө айткандарына ынанбаган коомчулук сыяктуу эле Жогорку кеңештин депутаттары да өкмөттүн курамына нааразы. Экономиканын өсүшү негизи ушул туруктуулукта мындай өсөт да. Эң негизгиси дайыма эле ушундай бир өзгөрүүлөр боло берсе, өзгөрүүлөр ар кайсы нерселерде боло берсе, жаңыдан башталган ишти кайта башка келип, башкача жаза берсе, бул өсүш болбойт да. Айтор эксперттердин баамында быйылкы сессия кызыктуу окуяларга мол болот. Ал эми парламентке эл тарабынан шайланып келген депутаттарга коомчулук өзү баа берет.
Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши боюнча башкы прокурорго кайрылуу жасады. Каптагаев өзүнүн барымтага алуу боюнча Садыр Жапаровдун катышын тастыктаган күбөлөр болбогонун жана эч кандай дооматы жок экенин билдирди. Ал Садыр Жапаров Кенжебек Жумабаев аттуу адамдын көрсөтмөсүнүн негизинде абакка кесилгенин, Жумабаев жалган көрсөтмө бергени боюнча видео кайрылуу жасаганын белгилеген. Садыр Жапаров күмтөр маселеси байланыштуу өкмөткө каршы чыкканы менен белгилүү. Ал 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы камакка алынып, 11 жыл 6 айга кесилген. Биринчи класс, биринчи мугалим, биринчи окуу китептери бүгүн көптөн күткөн билим күнү да келип, биринчи коңгуроо кагылды. Бул жылы биринчи класска аттанган бөбөктөрдүн саны да мурунку жылдарга салыштырмалуу кыйла жогору. Ошондой эле өлкө боюнча миңдеген ашык жаш адистер мектептерге ишке орношкон. Билим берүү мекемелериндеги майрамдык маанай менен кабарчыбыз таанышып келди. Бүгүн өлкөнүн дээрлик бардык мектептеринде билимге арналган коңгуроо кагылды. Колдоруна гүл кармап, бажырайган бантик тагынган окуучулар алгачкы сабактарына кирип жаткан кез, ал эми сабактардын темасы ата мекенге жана тынчтыкка арналды. Бул күн окуучулар жана мугалимдер үчүн майрам болуп эсептелинет. Анткени дал ушул күнү алар билим дүйнөсүнө сапар алышат. Айрыкча мектепке алгачкы кадамын шилтей тургандар окуу жылынын башталышын чыдамсыздык менен күтөт. Алардын катарында ата-энелер да бар. Экинчи класска келдик. Каникулду жакшы өткөрдүк. Маанай ачык. Эми бардыгы эле ата-энеде волнение болуп болуш керек. Эжекебиз күчтүү негизи, чын айтканда. Эжекебиз күчтүү. Анан кыздарды, балдарды да жакшы окутат. Биздики экинчи класс болсо, 3 класстын уже программасын өтүп атабыз. Сентябрь айынан баштап 9 мектеп ачылып ишке кирсе, жыл аягына чейин 32 мектептин курулуш иштери бүтөрү күтүлүүдө. Ал эми республика боюнча билим алып жаткан окуучулардын саны 1,230,000 ашкан. Алардын 152,000 биринчи класстар. Адистердин айтымында бул көрсөткүч башка жылдарга салыштырмалуу көп. Мен чойгондо полицейский болгон келет. Эмнеси менен жагат ал? Урууларды кармайт. Мен чоңойгондо сатуучу болгум келет. Мен чоңойгондо врач болгум келет. Эмнеге? Мен тайгам врач болуп иштейт. Бул жылы педагогика багытында жогорку окуу жайларды 4000ден ашык студенттер аяктаган. Жаш адистердин 1,5 мектептерге бөлүнгөн. Анткени менен региондордо дагы деле чет тил, химия жана музыка мугалимдеринин тартыштыгы курч бойдон калууда. Ар бир мектепке бүгүнкү күндө интернеттер киргизилип атат. 20дан ашык электрондук библиотека түздүк. Электрондук китептерди билим тармагындагы сайтына салынды, 600дөн ашык китеп салынды. Окуучуларды электрондук китепкана сыяктуу заманбап техникалар менен туура окута билүү үчүн мугалимдер дагы кайрадан окууга тийиш. Ал үчүн атайын педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту ачылганына 2 жылдай болуп калган. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, акыркы жылдары жогорку республикалык тесттердин жыйынтыктары жакшы болуп, дымагы күч окуучулар дүйнөлүк олимпиадалардан алдыңкы орундарды камсыз кылышууда. Аяна Байтемирова, Нурмухаммед Абдымажинов, Ош Бирим жаңылыктары. Украинанын Киев шаарында сумкасына курал жарак салып жүргөн кыргызстандык жаран кармалды. Окуя шаардын маркеттеринин биринде унаа токтотуучу жайда катталды. Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча Lexus үлгүсүндөгү автоунаадан чыккан кишинин документтин көрсөтүүнү суранган маалда киши тапанчаны чыгарып аларды коркутуп качууга аракет жасаган. Колго түшкөн жарандын сумкасында 3 граната, тапанча жана октор болгон. Мындан тышкары анда атайын жипчелер жана мээлейлер табылган. Полиция кармалган кыргыз жаран экен жана ал киши уурдоо менен алектенген топторго тиешеси бар болушу мүмкүн деп билдиришти. Шектүү менен дагы 2 адам болгон айтылууда. Алар окуя болгон жерден качып кеткенге үлгүрүшкөн, бирок унаада алардын документтери табылган. Патрулдо жүргөн полиция кызматкерлери Наус супермаркетинин жанында шектүү Lexus маркасындагы унааны байкап, айдоочунун күбөлүгүн сураган. Кылмышкер жооп берүүнүн ордуна полиция кызматкерлерине тапанчасы менен көзөп коркута баштаган. Ал супермаркеттин артынан качып баратканда кызматкерлер ыкчам кармоого жетишкен. Тилекке каршы жанындагы 2 киши качып кетүүгө үлгүрдү. Ал эми Киев шаарында курал жарак менен кармалган жаран тууралуу Украинада кыргыз элчилигинин берген маалыматы боюнча азырынча шектүүнүн Кыргызстандын жараны экени тастыктала элек деп айтылат. Учурда кармалган адамдын өздүгү такталууда.
Чүй облусунун Жайыл районунда Кара Суу айылында айыл имамы жана айыл жаштарынын демилгеси менен арак, сыра жана башка спирт ичимдиктерин мындан ары сатылбайт. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Жергиликтүү айылдын жаштары дүкөндөрдөн 10 000 сомго ичимдиктерди сатып алып, талаага алып чыгып төгүшкөн. Кара Суу айылынын имамы Жолдош Алиевдин айтымында аталган демилгени айыл тургундар толугу менен колдоду. Айылдагы дүкөнчүлөр менен сүйлөшүүлөр болуп, аларда бул ишке каршы эмес экендигин билдиришти, деди Алиев. Ош шаарында 9 кабаттуу ипотекалык үйдү куруу башталды. Бүгүн курулуштун алгачкы этабында капсула салуу иштерине шаар жетекчилери катышты. Өлкө боюнча алгачкы жолу ипотекадан түшкөн каражаттарга салына турган көп кабаттуу үй 80 батирлүү болуп, Курманжан Датка көчөсүндө курулат. Жаңы технологиялар менен салына турган имараттын өзгөчөлүктөрү бар. Негизгиси короосу жана подъездери күндүн энергиясынын жардамында жарыктандырылат. Жалпысынан 9 кабаттын 80-и жашоого ылайык батирлер болсо, жертөлөсүндө 46 унаа токтотуучу жай курулат. Ал эми 1-чи кабатында муниципалдык мекеме же соода сатык дүкөндөр болот. Курулуштун жалпы сметалык жана тендердик баасы эсептелген. Ал үчүн шаардык ипотекалык үйлөрдөн түшкөн каражат жетиштүү. Түшүрүлгөн макет боюнча 80 батирдин 50% 2 бөлмөлүү, 30% 1 жана 20% 3 бөлмөлүү болуусу каралган. Сыртында балдар аянтчасы, унаа коюу жайларын куруу пландалууда. Курулуш иштери 9 айдан 1,5 жылга чейинки убакытта бүтөөрү каралып жатат. Бул жаңы сынактын негизинде жеңген курулуш компаниясынын ишмердүүлүгүнөн көз каранды. Үйлөр 12 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөттө 6%дан берилет. Жаңы талаптарга ылайык үйдү шаарда 3 жылдан көп каттоо турган 18 жаштан 65 жашка чейинки каражатты төлөө мүмкүнчүлүгү бар атуулдар ала алышат. Курулуштун ичиндеги баасы бир $318-320 тегерек болот. Сырт коммуникацияны жердин баасын эске алганда мен ойлойм $350 тегерегине барып бүтөт. Негизги өзгөчөлүк катары жогоруда айттым, сырткы суюк траверттин болуусу, анан күн энергиясын пайдалануусу Ош шаарында жаңылык болот. Анан шаардыктарды эске алганда, демек шаарда туруктуу учету болгон, кыймылсыз мүлккө ээ болбогон, анан жалпы кирешеси жеткен шаардык ушул үйдөн алууга аракет кылалат. Быйыл Ош шаарында 7000ге чукул окуучу алгачкы ирет мектеп босоосун аттады. Жалпысынан шаарда 72 000 окуучу билим алууга даярдыгын көрүп, бүгүн мектептерде билим күнү белгиленди. Аймактагы Алишер Наваи атындагы мектеп лицейинин окуучулары кала жетекчиси өзү барып куттуктап, алгачкы коңгуроо майрамына катышып кайтты. Теманы кесиптешим Гүлмайрам Рахманбердиева улантат. Бүгүн эртелеп шаар шаңга бөлөндү. Апакай кийинип майрамды күткөн окуучулар өз мектептерине шашылууда. Алишер Наваи атындагы мектеп лицейинин жамааты билим күнүн башкалардан өзгөчөрөөк тосуп алууга даярдык көрүшкөн. Билим күнүн өзгөчө сезимде тоскон бул 1-чи классты алгачкы ирет аттап жаткандар. Балалык сезимдеги наристелер билим алууга киришип, окуу класстарынан өз ордуларын табышты. Алардын арасындагы кичинекей Сауледа чоң максат менен билим алуусун баштады. Мектепте мен окуп, билим алып гана келдим. Китеп окуганды, анан сүрөт тарткандарды, сүрөттү айтып бергени үйрөнгөнү келип атам. Мектепте билим кени бар, үйрөнөсүң билемин, шыңгыраса коңгуро, классыма киремин, окуу менин таалайым, окуу менин тилегим. Жаңы окуу жылына карата аймактагы бардык мектеп бала бакчалардын имараттары капиталдык оңдоп түзөөлөрдөн өткөрүлдү. 3 тараптуу колдоолордун негизинде ар бир билим берүү мекемелери ички жана сырткы реконструкциялоо иштерин жүргүзгөн. Бирок быйылкы окуу жылына карата жаңы курулуштар жүргүзүлгөн жок. Аймакта бирдиктүү мектеп формасы быйылкы жылы каралган эмес. Ар бир мектепте ак кофта, кара шым юбка сыяктуу классикалык кийимдерди кийүүгө уруксат берилген. Ал эми окуу куралдар 100% мектептерде толукталбаган. Билим берүү башкармалыгынын маалыматында кыргыз тилдүү мектептер 85%, орус тилдүү мектептер 80%, ал эми өзбек тилдүү мектептер 75%дан камсыздалган. Имараттарыбызды ремонттордон өткөздүк. Ремонттор 3 багыттагы булак менен жүрдү. Бул республикалык камсыздоо. Ар бир окуучуга республика 81 сомдон акча бөлүп, ошону иштеттик. Андан тышкары шаарыбыз, шаардык бюджет мэрия 20 миллион сом акча бөлдү бала бакча мектептер үчүн.
Андыктан быйылкы жаңы окуу жылына карата шаардагы билим берүү тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы белгиленип, мектеп директорлоруна чейин алмаштыруу талабы бар экени айтылды. Шаарда орус тилдүү мектептерге суроо талап көп болгондуктан, бир класста 50-дün тегерегинде окуучу билим алып жаткан учурлар дагы бир топ. Ага байланыштуу жаңы мектеп куруу азырынча пландалууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен биргеликте, билим берүү министрлиги менен биргеликте ушундай мектептерди курулушу дагы мындай жаңы курулуш башталардын астында туруп атат, эми сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Биз шаардык мэриянын тарабынан ушул жаңы курула турган мектептерге государственный партнерство менен 12 мектептин жайларын тактап, бүгүнкү күндө сунушубузду бердик. Мыкты келечек куруу үчүн бүгүн сапаттуу билим берүү зарыл. Мектеп астанасын аттаган ар бир окуучунун ата-энесинин да тилеги ушундай. Мен ойлойм, келечекте могу жаңы ачылган мектеп, гимназия балдарды жакшы тарбиялайт. Биздин неберелерибиз деле бир Кыргызстанга бир келечегине жараган жакшылардан болот деп мен ойлойм. Жаштарга ийгилик. Билим күнүнө арналган салтанаттуу иш-чаралар окуучулар тарабынан даярдалган жакан концерттик программалар менен коштолду. Майрам Рахманбердиева, Шахрух Иминджанов, Ош Пирим жаңылыктары. Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Шарк таронлары 2019 сынагында бир туугандар ага-эне Эламан жана Айбек Каныбековдор биринчи орунду ээлешти. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аталган сынакка 80ге жакын өлкөдөн 300ге жакын өнөрпоз катышкан. Анын жыйынтыгы менен кыргызстандык комузчулар мыкты деп табылып, атайын диплом менен сыйланды. Катышуучулардын өнөрүнө Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев да күбө болду. Сынак 2 жылда бир өткөрүлүп келет. Мына ушун менен жаңылыктарыбыз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Алда спорт жаңылыктар жана аба ырайы тууралуу маалымат менен да таанышып алыңыздар. Мен сиздер менен эртеңки чейин коштошуп турам. Эфир аркылуу учурашабыз. Буюрса, аман болуңуздар.